Саламатсыздарбы аталар, апалар? Кайсы жерге барбайын, көпчүлүк учурда мен сиздердин кулунуңуздармын, сиздерден чыкканмын деген сөздөрдү айтышат экен да. Анан мен деле айткым келип кетет, кээде турупчу мен Алайдын жээни болом депчи. Раматылык менин чоң энем ушу Алайдан болот. Бирок Кыргызстанды түрө кыдырып чыккан менин ата энем. Чүйгө барбайлыбы, ошто келбейлиби, кайсы аймакта болбосун, биз Кыргызстандан чыккандан кийин кыргызбыз деп айтат экенбиз да. Бизди кайсы жерде көрбөсүн, кайсы мамлекетте көрбөсүн, ушул кыргыз дейт экен. Бирок ошол кыргызды кандай ат менен таанып атат? Кыргызстан мамлекети кантип таанылып атабыз? Ушул көйгөй, ушул маселе мени абдан ойлондурат. Четте иштеп жүргөн мекендештердин арасынан келди дейт. Сен эми жогорку кеңешке аттанып атасың, силердин араңардан ушинтип аттанып жатат, силер эмне иш кылдыңар? Жаш эле туруп ушундай умтулуп атасыңар деген суроолор дагы көп бизге берилет да. Мен муну айткым келген эмес. Адахан агайдын ушундай принциптери бар экен, кылган жакшылыгын, мамлекетине кошкон салымын эч качан айтпайт экен, эл айтсын дейт экен да. Раматылык мен апам дагы ошентчу эле. Сени эл мактасын, сенин кылган ишиңди эл айтсын деп. Бирок тилекке каршы ушул кызыктар бир тараптар Адахан агайыбызды жамандай берип кылган иштерин унуттуруп коюптур. Бирок бизге окшогон жаштар ушуну билбей калып эле интернеттен отуруп алып, диванный эксперт, диванда отурган бир талдоочу, сындоочуга айланып калыптырбыз. Бул өтө өкүнүчтүү маселе. Мекендештердин арасында жүрүп, мамлекеттик телеканал, мамлекет ушул мекендештердин, мигранттардын үнүн укпаган маалымат борборун мына биз ачканбыз. Мына бул жерде Мирлан Нураймов деген агам отурат. 4 жылдан бери ошол мекендештер маалымат борборун иштетип келебиз Москвада. Ким ыйлабасын, ким сыздабасын, ошону түздөн-түз элге, бийлик өкүлдөрүнө жеткирели деп мекендештер маалымат борборун чак Москванын ортосунда ачканбыз. Ошондой эле мына Атамбаевдин жанында жүрүп, анын жан сакчысы болуп, жөн эле жана саясий оюндардан улам камалып калган, ушул чүйлүк, ушул ысык көлдүк азаматтар камалып калганда дагы биз мамлекеттик телеканалдарга окшоп, аларды чектебей, ар бир адам, ар бир инсан күнөөсүз болсо өзүнүн оюн жеткирүүгө укуктуу деп биз микрофон сунуп келебиз. Ар бир карапайым биздин мекендешибизге микрофон сунабыз. КТР келип же ЛТР келип сиздерге микрофон сунган учурлар болобу? Жок. Дайыма ушул дежурный үйрөнүп калган ушундай бир адамдардан келип, бизде баары жакшы, баары сонун деген микрофондорду ушинтип жасалма сүйлөтөт дагы, карапайым элдин үнүн уктурбайт. Ошондой эле сиздер бул жерде өз элибизде, өз жерибизде жыргап кунап отурасыздар, бирок биз ал жакта агайыбыз айтмакчы тишибиздин кирин соруп, ошол жерде жүрөгүбүздөн кан агып, качан мамлекетибизге кетебиз деген оору менен, сүйүү менен, сагыныч менен жашап атабыз. Эми ушул маселелерди ким кантип чечет? Ошол микрофонду буйруса биз жогорку кеңешке алып чыгабыз дагы, ар бир карапайым адамдын, мага окшогон карапайым үй бүлөнүн, жаштардын үнү жогорку кеңеште жаңырып турат. Сиздердин үнүңүздөр жаңырып турат. Баягы эле байлардын, баягы эле талтаңдап, жыргап кунап отура бергендердин үнү угула бербейт ал жерде. Мына ушул элдин үнү угулбасын деп, ар дайым бизди жамандап, ушул укпасын, чындык чыгып кетпесин деп басмырлап турган бир коомго айланткысы келип атат да. Ошондуктан айтар элем, ушуга окшогон көптөгөн пандемия учурунда болобу, Баткен окуясы болобу, Дачасы окуясы болобу, биз миллиондогон жардамдарды бердик. Бирок бийлик ошону өздөрүнө ыйгарып алып, өздөрүн гана мактап келет да. Ушуга ишенбеңиздер. Түз эфирден көрүп атасыздар, социалдык тармактардан көрүп атасыздар. Ошол жерде да жасалмалар бар. Ошол жерде АКМ пресс, Эркиндик, мекендештер маалымат борбору дегендерден гана чыныгы туура маалымат кетет. Ошол жерден талдап, анан өзүңүздөр билип аласыздар деген үмүттөмүн. Мен угуп, көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Тазалык, тажрыйба, мамлекетчилдик. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.